Айрым шаарларда да жок техника Ак Суу районуна караштуу Теплоключенко айыл өкмөтүндө бар экен. 13.500 тургуну, 2830 кожолугу бар бул айыл өкмөт дотациядан нече эле чыккан. Тагыраагы азыр айыл толугу менен өзүн өзү камсыздайт. 8-де келебиз, чогулабыз. Ушул жактан чыгып, ар күнү наряд алабыз дагы. Кетебиз группабыз менен, шофёр менен 2 грузчик болот дейбиз. Күнүнө канча тонна таштанды чыгат? Күнүнө бул машина менен 1 алып барып келебиз. Ошондо буга канча батат атыштыр, ошо өзүм мен да билбейм аны. Водитель билеби? Бир 5-6 тоннадай чыгат. Мен иштегениме 1 жыл болду, 4200 сомдон алам. Калган эмелер, контролер деле бардыгыбызды ошо 4200 сомдон. Шофёрлор деле ошол. Трактористтер деле ошол. Болгону начальнигибиз менен эле тиги бухгалтерибиз 5000 сомдон алат. Биздин деле зарплатабыз аябай көп эмес. Кыйраткан деле зарплат жок. Ошончо деле болбой эле баягы элдин тазалыгы үчүн эле, элдин баягы эмеси болбосун үчүн эле иштеп жүрөбүз. Баягы эме кылбаш үчүн баягы бекер жүргөнчө бекер иштейт дегендей эле ошондой иштеп атабыз. Өз ишине тыкан жана милдетин так аткарган бул жумушчулар мындан 5 жыл мурун уюштурулган Ак Суу тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкерлери. Былтыр айыл өкмөтү аларга Экофонддун жардамы менен 3 миллион сомго таштанды ташуучу жаңы заманбап машина сатып берген. Пенсионерлерге эмне дейт? Башында мен аскитацияны Марттын башында. Башында аягында почти 50-100 сом төлөптүм. Силер апрелден баштап 80 кыламыз, ооба. Мен 30 сом берем, ошо менен апрель. Апрель расчет болуп калат. Кызыгы таштанды ташуучу жаңы машина кызматкерлерге эле эмес, айыл тургундарына да жагып, өздөрү акысын көтөрүп беришиптир. Биз деген түшүндүрүп айтсак, алар деген 100 сомго көтөргөн. Исходтон бир 25% эли 100 сомго көтөргөн. Анан калган эл келбей калганы, алар деген макул болобу болбойбу деп анан 80 сом кылдык да. Азыр наразычылык жок. Муну менен аябай эле сонун иш да жүрүп атат. Көчөдөн элдер дагы мындай суктануу менен карап атат да. Кээ бирөө айтып, тиги шаардын тазалыгын машинесин алып келип алгансыңарбы деген да сөз болгон башындачы. Азыр иш жакшы жүрүп жатат деген ишкананын жетекчиси Бакыт Акунов техникаларды жаңы алып келгенде бир топ кыйналганын айтат. Ишкана чарбалык эсепте болгондуктан каражат таап, аны кайра туура бөлүштүрүп, оңой олтоң болбогонун эскерди. Азыр бизде баягы жаңы түзүлүп атканга азыраак зарплата менен иштеп баштадык да. Анан мунун ар бир эсептеп, эме кылганына бу сайт программасы аябай жардам берип атат да. Бааларын эсептеп, тарифтерди коюп, зарплатаны мындай кыласыңар деп жардам берип атат. Алар бир сыйрадан окутуп кеткен, ошо ягынан жардам берип атат. Калганын өзүбүз иштетип атабыз. Буга чейин өзүңөр билбейт белеңер же туран эсептеп? Биз деле билгенбиз, бирок алардан кеңеш алганбыз да, анткени аларда юристтер бар экен. Буга чейин биз иш үстүндө жаңы ачылганына байланыштуу практика өткөн эмеспиз да. Теплоключенко айылынын өнүгүшү үчүн 3 жылдан бери талбай чуркап жүргөн Таган Кобонбаев сырттан каражат издеп, буга кошумча айылга грейдер комбайндарды сатып алган. Алардын жардамы менен айылдагы түйшүк бир топ жеңилдеди. Анан былтыркы жылы биз ошо басым техникага кылдык. Себеп техника алсак ошондо жумушубуз жылат деп быйыл ошо автогрейдер алдык. Жалпы суммасы 6 миллион 700 миң сомго, анын ичинен 4 миллион 700 миң өзүбүздүн жергиликтүү бюджеттен, анан 2 миллион 50 миң сом Арис долбоору каржылап берди. Бул проект жайыт аркылуу келди. Анан ошо грейдерибиз келгенде аябай жумуш оңолду. Тазалык ишканасына бекитип бердик грейдерди. Азыр айылдын ичиндеги жолдор баары график менен сүрүлүп турат. Андан тышкары 2 комбайн алдык. 2 комбайнды жалпы баасы 6 миллион 800 миң сом түздү. Анын 3 миллион 900 миң сому өнүктүрүү фондунан каржылап беришти. Анан өздүк салым, калганы биз лизинговый система менен алдык. Өзүбүздүн бюджетибизден каралды. Мөөнөтү 7 жыл 7% менен төлөп турабыз жылына. Башка айыл өкмөттөрүндө мындай техника жок болсо керек же барбы Сүгүлдө? Эми
мындай техника бизден кийин ала башташты. Баягы бизде айыл өкмөттөр бири-бирибизди карап, каяктан кандай болуп, анан мусороборочныйга азыр уже заявкалар түшүп атыптыр. Но биринчилерден биз алдык, анан чүйдөн бар экен, таластан алгандар бар экен.